Кудай биздин сыйынууларга назарын салып жатабы? Ооба, биз сыйынып жатабыз. Биз орозо кармап жатабыз. Курмандыктарыбызды алып келип жатабыз, даңктап жатабыз. Бирок Кудай буга назарын салып жатабы? Кудайга бул жагып жатабы же жийкенип жатабы? Бир күнү бир тууган Кудайга курмандыктарын алып келди. Кабыл жер жемиштери менен иш кылат эле. Кудайга жер жемишин алып келди курмандыкка. Абал болсо койлор менен иш кылат эле. Койлордун эң жакшысын бирин алып келди Кудайга. Бирок Кудай кабылдыкына эмес, Абалдын курманына назарын салды. Кабылдыкына назарын салган жок. Кабылдын ошондо ачуусу келди. Өмү кумсарып кетти, мындайча айтканда башкача болуп кетти. Мындай ой жүгүрсөк болот. Эмне үчүн Кудай Абылдын курмандыгына назарын салып, Кабылдын курмандыгына назарын салган жок? Эмне үчүн? Кеп курмандыктабы? Эгерде Кабыл Абылдыкындай курмандык алып келсе, анда Кабылдын да курмандыгы кабыл алынмак беле? Кудай Кабылдын да курмандыгына назарын салмак беле? Кеп эмнеде? Курмандыктабы? Бирок андай эмес окшойт. Эгерде биз жаңы келишимди карасак, мындай деп жазып турат. Абыл курмандыгын ишеним менен алып келди дейт. Көрсө, ал жакта ишеним болгон экен. Кабылда ишеним болбогон эмес экен, Абылда ишеним болгон экен. Ошон үчүн Кудай Абылдын курмандыгына назарын салыптыр. Абылдын, мындайча айтканда, табынуусун кабыл алыптыр. Эгерде биз айтсак, Абыл ишеним менен Кудайга курмандык алып келген, ошон үчүн анын курмандыгы кабыл алынды десек, анда эмне Кабыл ишенген эмеспи? Кабыл Кудайга ишенген да. Кудайга ишенгени үчүн ал курмандык алып келди. Ал керек болсо Кудай менен сүйлөшкөн. Ал Кудай бар экенин билген. Кудайга ишенбесе ал курмандык алып келбейт эле. Ошондо бул жерде себеп эмнеде? Кеп эмнеде? Себеп дегенде, Абыл да ишенген, Кабыл да Кудайга ишенген. Экөөнүн ишениминин айырмасы эмнеде? Жаңы келишимде бул ситуация боюнча бир аз түшүндүрмө бар. Мындай деп жазылып турат. Амал көйдө болгон өз бир тууганын өлтүргөн Кабылдай болбогула дейт. Кабыл эмне үчүн өзүнүн бир тууганын өлтүрдү? Себеп дегени анын иштери жаман болчу. Ал эми бир тууганын иштери жакшы болчу дейт. Кабыл Кудайга ишенген. Кудайга ишенген үчүн табынуу курмандыгын алып келди. Бирок Кудай анын курмандыгын кабыл алган жок. Анын курмандыгына назарын салган жок, ыраазы болгон жок. Эмне үчүн? Себеп дегенде анын жүрөгү жаман нерсеге толгон эле. Кудайга ишенген, бирок ал өзүнүн каалоосун аткарып жүрө берген. Жүрөгү жаман нерсеге толо болчу. Ачууга, кыжырга, жек көрүүгө, көз артууга, кызганууга. Ошол үчүн Кудай анын курмандыгына назарын салган жок. Ал өзүнүн ишенимин иш жүзүндө көрсөтө алган жок. Абыл Кудайга ишенди. Чын жүрөктөн курмандыгын алып келди, эң жакшысын. Кудай анын курмандыгынан ыраазы болду, кабыл алды, назарын салды. Эмне үчүн? Себеп дегенде ал өзүнүн ишенимин иш жүзүндө көрсөттү. Ал жүрөгү мындайча айтканда жакшы болчу, жакшы иштерди кылчу. Экөө тең ишенди. Экөө тең курмандыктарын алып келди. Бирок бирөөнүкүнө назарын салды, бирөөнүкүнө назарын салган жок. Себеп дегенде бирөө ишенимин иш жүзүндө көрсөттү, а бирөөсү ишенип, бирок өзүнүн каалоосун аткарып жүрө берген. Биз мындай жыйынтык чыгарсак болот экен. Кеп бул курмандыкта эмес, табынууда эмес, кандай жүрөк менен табынып атабыз, кандай ишеним менен табынып атабыз. Кеп ошондо. Биз сонун ырдасак болот, сонун даңктасак болот, сонун сыйынсак болот, сонун кызмат кылсак болот. Элдер бизди көргөндө, вау, Кудайды канчалык сүйөт деп мындай ойлошот да. Бирок эгерде биздин жүрөгүбүз жаман нерсеге толсо, ойноштукка, көз артууга, текебердикке, ачууга, кыжырга, нервный, өзүбүздү кармай албайбыз. Мындай жаман нерселерге толгон болсо, бирок ошону даңктап атып, сыйынып атканда, бул Кудайга жагат деп ойлоп атсак, жок, бул Кудайга жакпайт. Кудай мындай табынууну
көргөндө мындай жеткенде жиркенет. Эң биринчи биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү текшериш керекпиз. Ойлонуш керекпиз. Кудай менин сыйынуума ыраазыбы, табынуумду кабыл алып атабы же кабыл алган жокпу? Жүрөгүм эмнеге толгон? Жаман нерсегеби, жакшы нерсегеби? Эгерде биз жыйындан өзүбүздү жакшы алып жүрүп, бирок өзүбүздүн үйүбүздөн чыран болуп атсак, жумуштан жакшы эмес мамиле кылып атсак адамдарга, анда биздин жүрөгүбүз жаман нерсеге толгон. Анан жумуштан, үйдөн жакшы эмес мамиле кылып туруп жыйынга келгенде ыйык болуп атсак, бул эки жүздүүлүк. Анда биз ишенимибизди иш жүзүндө көрсөтө албай жатабыз. Эгерде биз жыйындан өзүбүздү кандай жакшы алып жүрөбүз, үйдөн дагы, жумуштан дагы өзүбүздү жакшы алып жүрсөк, анда биз ишенимибизди иш жүзүндө көрсөтө алабыз. Бул Кудайга жагат. Ошондуктан туугандар, өзүбүзгө суроо берелик, жүрөгүбүздү текшерелик. Жаман нерсе болсо алалык, таштайлык. Жүрөгүбүздү тазалап туруп, чын жүрөктөн ишеним менен табынуу кылалык, сыйынып келелик, даңктайлык. Ошондо Кудай биздин сыйынуубузга, кылган кызматыбызга, курмандыктарыбызга назарын салат.